Бүгүн 15 майда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапар менен келген Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Сапардын алкагында аларча мамлекеттик резиденциясында эки өлкөнүн лидерлеринин расмий жолугушуу аземи болду. Андан соң кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөр болуп, анын жүрүшүндө Садыр Жапаров менен Анвар Ибрагим эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын жана келечегин, өз ара кызыкчылык жараткан бардык чөйрөлөрдү өнүктүрүү жана өз ара аракеттенүү боюнча чараларды талкуулашты. Мамлекет башчысы Анвар Ибрагимдин бүгүнкү сапары Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы кызматташуу жана достук тарыхында жаркын из калтырат деген ишенимин билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы ар тараптуу кызматташтык кеңири потенциалга ээ экенин белгиледи. Учурда эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык баштапкы баскычта турат. Бирок президент келечекте күч-аракеттерди бириктиргенде жакшы натыйжаларга жетүүгө болот деп ишенет. Өз кезегинде премьер-министр Анвар Ибрагим жылуу кабыл алуу жана меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн чоң потенциал бар экенин баса белгиледи. Кыргызстан менен Малайзия соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыра алышат. Андан соң өлкө лидерлери Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу аксийдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн билдирүү менен чыгышты. Белгилей кетсек, эртең 16 майда премьер-министр Анвар Ибрагимдин Кыргызстанга болгон расмий сапары уланат. Кыргыз Республикасы Малайзияның премьер-министр Тосуға даяр. Ұлттық гвардияның қолбасшысы гвардияның полковнигі Иргешев. Малайзияның премьер-министрі Анвар Ибрагим мырза. Не надо, все. Sizin yarışında Uğurlu Kuala
Foreign affairs. Trade, investments, minister. Education minister. Tourism minister. Minister of Religious Affairs, Islamic Affairs, Deputy Secretary General, Ministry of Foreign Affairs. Министерство иностранных дел, замминистра. Political Secretary, Премьер-министр. Office, Аппарат премьер-министра. Ambassador, Посол. Political Secretary. Аппарат премьер-министра. Рахмат, қош келдіңіздер. Welcome, Your Excellency. Қуаныштамыз сіздерді тозып алып. It is our pleasure to welcome you all here. Урматтуу премьер-министр мырза, эң алгач сизге жана сизди коштоп келген делегацияга меймандос кыргыз жерине кош келдиңиздер демекчимин. Биздин алгачкы жолугушуубузга абдан кубанычтамын жана Кыргызстанга расмий сапар менен келүүгө чакыруумду кабыл алгандыгыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Учурдан пайдаланып, Малайзия парламентинин сенатынын төрагасы Мутанг Тагал мырзанын мезгилсиз дүйнө салгандыгына сизге жана Малайзия элине көңүл айтамын. Маркумдун жаткан жери жайлуу, ыйманы саламатта болсун. Урматтуу премьер-министр мырза, сиздин Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарыңыз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну жаңы, сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө чоң салым кошот деп ишенемин. Албетте, бүгүнкү жолугушуубуз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун ар тараптуу багыттарын талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет деп ишенем. Кыргызстан менен Малайзия мындан 32 жыл мурун 1992 жылы дипломатиялык байланыштарды түзүп, андан бери ар дайым бири-бирин колдоп, кызматташууну улантып келишүүдө. Бул өңүттө эң маанилүү нерсени баса белгилегим келет. Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда кандайдыр бир саясий карама-каршылыктар жок. Соңку айларда биздин эки тараптуу кызматташуубуздун активдүү жанданышы бизди абдан кубандырат. Алсак, Малайзиянын тышкы иштер министринин Кыргызстанга расмий сапары болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын жана тышкы иштер министрибиздин Малайзияга сапарлары ишке ашырылды. Ал эми бүгүн болсо сиздин расмий сапарыңызга күбө болуп отурабыз. Сиздин бүгүнкү сапарыңыз Кыргызстан жана Малайзиянын кызматташуу жана достук тарыхында жаркын из калтырат деп ишенемин. Мындай жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуулар жана сапарлар биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташууну чыңдоого умтулуп жатканыбызды ачык көрсөтүп турат.
Ошондой эле Кыргызстан менен Малайзиянын парламенттер аралык байланыштарын дагы колдойбуз. Буюрса, күзүндө Малайзия парламентинин делегациясын Кыргызстанда күтөбүз. Азыркы күнгө өлкөлөрүбүздүн ортосунда келишимдик укуктук база түптөлдү. Бирок учурдун талабына жана биздин кызматташууну мындан ары бекемдөөгө зарыл болгон жаңы келишимдер менен макулдашууларды иштеп чыгышыбыз керек деп ойлоймун. Урматтуу премьер-министр мырза, Кыргызстан бүгүнкү күндө чечкиндүү реформалар аркылуу белгилүү жетишкендиктерге жетип, социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдү ишке ашырып жатат. Мисал катары 2001 жылдан тартып Кыргызстандын ички дүң өнүмү жылына болжолдуу 7% өсүп жатат. Былтыр өлкөбүздүн ички дүң өнүмү 1,2 триллион сомдон ашты. Бул көрсөткүч экономиканын өнүгүү тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй көрсөткүч болду десек, биз жаңылышпайбыз. Учурда заманбап санариптик технологияларды киргизүү, социалдык маанилүү объектилерин куруу жана модернизациялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ушул багыттарда Кыргызстан үчүн жаңы технологиялар, жаңы билим, жаңы инвестициялар керектелип жатат. Бул үчүн менин жеке көзөмөлүм астында жагымдуу инвестициялык климатты түзүү боюнча бардык чаралар көрүлүп, чет элдик инвесторлорго зарыл болгон кепилдиктер жана артыкчылыктарды берүүдөбүз. Малайзия экономикасынын өнүгүүсүнүн модели жана ар тараптуу социалдык экономикалык жетишкендиктери Азия жолборсу наамына татыктуу болгондугун баарыбыз жакшы билебиз. Малайзиянын өнүгүү модели башка өлкөлөр үчүн, биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстанда келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда Борбордук Азиянын илбириси атына ээ болушун тилейбиз. Ушуга байланыштуу биздин бүгүнкү маектешүүдөн кийин Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюу бул чоң мааниге ээ. Бул документ кыргыз-малайзиялык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн жол картасы катары болуп калат. Урматтуу премьер-министр мырза, Кыргызстанга дагы бир жолу кош келдиңиздер. Анда сөз кезегин мен сизге узатайын. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Саламатсызбы? Thank you very much. Жапаров мырза, чоң рахмат сизге жана өзүм жана делегациямдын атынан, коллегаларымдын атынан ыраазычылык билдиргем. Өтө күчтүү делегацияны алып келдим. 5 министрди өзүм менен алып келдим. Алар Кыргызстанга берген маанилүүлүктү билдирет. Биз эки тараптуу мамилелерибиз андан ары тереңдейт деп ойлойбуз. Туризм, инвестиция, туризм, культура жана эң негизгиси достук мамилелер жана эки тараптуу мамилелерибизди бекемдейт. Жылуу меймандос тосуп алууңузга чоң рахмат. Мен сиздин өлкөңүз жөнүндө окуп чыктым, тарыхын окуп чыктым. Канчалык Сталин учурунда курмандыктарыңарды көрүп түшүнүп өттүк. Андан кийинки өлкөнү, мамлекетти курганыңарды түшүндүк. Мен сизди, урматтуу президент жана Кыргызстандын эли, силердин туруштук берүү жана курмандыктан өткөн ушул кезге чейинки сакталып калган жана алып келаткан мамлекеттүүлүгүңүз менен куттуктайм. Бул өтө күчтүү өлкө. Мен айткандай, биздин эки тараптуу мамилебиз мыкты. Эми соода тараптан инвестициялар токтоп жакшы болуп келатат. Ошондуктан тышкы министрлер боюнча министрди сизге ыраазычылык билдирем бизге келгениңиз үчүн. Биз өтө ылдыйкы деңгээлде баштаганбыз, бирок бир жылдын ичинде 300% ийгиликке жеттик. Бул биз жеткен эң жогорку белги. Бул эмнени билдирет? Өсүүгө потенциал бар дегенди билдирет. Биздин делегациябыз, биздин эки тараптуу коммюнике жолугушуудан кийин биздин министрлер бири-бири менен жолугат.
алар бири-бири менен эки тараптуу мамилелерди изилдешет. Өлкөңүздүн жаратылышынын сулуулугу боюнча эч кандай суроо жок. Өтө сонун. Биз сиз дагы жумушка келгениңизден бери биз экөөбүз бирге окшош позициядабыз. Биздин экономикалык, саясий, социалдык өнүгүүбүз дагы окшош. Сиздин көз караштарыңызды мен дагы бөлүшүп кетем. Дагы айтып кетерим. Дагы жаңы өнүгүүнүн жолдору бар. Мисалы санарип өнүгүү тарабында, мисалы экономикаларыбыз бир гана бай өлкөлөрдөн гана көз каранды болбой, бири-бирибиз менен иштешибиз керек. Биз иштеше турган дагы бир жаат бул Кыргызстан менен иштей турган жер, бул халал индустриясы, халал өндүрүшү. Ушул жаатты биз изилдешибиз керек. Анда менин киришүү сөзүмдү ушул жерден токтотоюн. Мен сизге терең ыраазычылыгымды ыраазычылык билдирем. Чын дилимден мен сизге биздин мамилебиз дагы күчтүү болуп кетип, достугубуз дагы күчөйт деген толук ишенимдемин. Рахмат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырза жана Малайзиянын премьер-министри Дато Сери Анвар Ибрагим мырза Кыргыз Республикасынын президентинин жана Малайзиянын премьер-министринин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюшат. President of the Kyrgyz Republic, His Excellency Sadir Japarov, and Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dato Seri Anwar Ibrahim, signs the joint statement of the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Malaysia. Азыр пресса үчүн билдирүү жасалат. Now a press statement will be made. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн биз боордош Малайзиянын урматтуу премьер-министри Анвар Ибрагим мырзанын Кыргыз Республикасына расмий сапарына күбө болуп жатабыз. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Малайзиянын кызматташуусунун тарыхында маанилүү эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Малайзиянын урматтуу премьер-министри Анвар Ибрагим мырзанын жана аны коштогон чоң делегациянын Кыргызстанга келиши болуп өткөн сүйлөшүүлөрүбүз Кыргыз-Малайзия эки тараптуу кызматташуунун тарыхындагы жаңы барагынын ачылышын белгилейт. Бүгүн биз урматтуу премьер-министр менен бирге эки тараптуу кызматташуунун учурдагы абалын жана мындан ары өнүгө турган дараметин кеңири талкуулап, кызматташуунун жаңы багыттары боюнча пикир алмаштык. Атап айтканда, айыл чарба, туризм, энергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, тоо кен, инфраструктура, маалымат технологиялары, халал индустрия жана экономиканы өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. 1992 жылы дипломатиялык байланыштар түзүлгөндөн кийин эки өлкөнүн ортосунда бир нече ийгиликтүү иш аракеттер жүргүзүлүп, жаңы жетишкендиктерге алып келди. Бирок тилекке каршы кызматташуубуздун толук дарамети азыркы мезгилге чейин жакшы ачылбай келген экен. Андыктан кыргыз-малайзиялык достук мамилелерибизди кошумча практикалык мазмун менен толуктоодо
атайын Кыргыз-Малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу маселеси дагы көтөрүлдү. Аталган комиссиянын жанданышы эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берерине тилектешпиз. Жолугушууда Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда түз аба каттамдарды ачуу боюнча талкуу орун алды. Бул долбоордун ишке ашырылышы эки өлкөбүздүн ортосундагы туризм, соода экономикалык, транспорттук жана логистикалык өнөктөштүктү жаңы жогорку деңгээлге чыгарары шексиз. Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда ийгиликтүү кызматташууну илгерилетүү максатында эч кандай карама-каршылыгы жок экендигин белгилеп кетсек болот. Бул жагдай эки тараптуу өнөктөштүктү жогорку деңгээлге чыгарууда маанилүү негиз болуп саналат. Биздин жемиштүү жолугушуубуз Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюу менен жыйынтыкталууда. Бул документ кыргыз-малайзиялык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн жол картасы катары болуп калууда. Урматтуу премьер-министр мырза, сиздин Кыргыз Республикасына келгениңиз жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүңүз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Биздин кызматташтыгыбыздын дарамети толук ишке ашырылышына ишенем жана мен өз тарабымдан анын мындан ары өнүгүүсүнө керек болгон бардык күч аракетимди жумшоого дайыма даярдыгымды билдиремин. Чоң рахмат, урматтуу премьер-министр мырза, анда сөз кезеги сизде. I would begin by saying Rahmat. Рахмат деген сөздөн баштайм. Special thank you Өзгөчө ыраазычылык президент мырза Жапаровго жолдойм жана кабинеттер министрлигине өтө биз үчүн сонун жолугушууну уюштурушту. Мен бул жакка келгенге биринчи жолу келип жатам. Мен бул мүмкүнчүлүккө өтө ыраазычылык болуп жатам. Эки тараптуу жолугушуубуз өтө жемиштүү болду деп ойлойм. Мен сиздин чын дилиңизден айткан сөзүңүзгө толук ыраазымын. Ойлоруңузду жана идеяларыңызды айтканыңызга ыраазымын. Кыргызстан өтө маанилүү өлкө биз үчүн. Биздин региондо бул vast experience in dealing with your big neighbors. Чоң ири коншуналары бар өлкө катары эсептелет. Кытай жана Орусия өлкөлөрү менен кошуна өлкө. Биз дагы бул өлкөлөр дагы биз менен кошуна жана биз менен биз дагы ошондой жакшы мамиледебиз. Биз инвестиция жөнүндө сүйлөштүк. Мен айтып кеткендей, башында өтө ылдыйкы деңгээлден баштаган, анан 300% көрсөткүчкө жетип, өтө чоң соода жана инвестиция боюнча мамилебиз күчөгөн. Биз тараптан биз кайтып келебиз. Жекеменчик секторго көңүл бурабыз, өзүбүздүн көңүлүбүздү ушул эки тараптуу мамилелерге бөлөбүз. Президент жана премьер-министр экөөбүз ушундай форматта кол койдук. Бул мурда болуп жүрбөгөндөй нерсе. Анткени бул президент Садыр Жапаровдун демилгеси деп ойлойм. Индустрия, халал индустриясын биз сүйлөп кеттик. Бул жерде чоң потенциал бар. Ислам жана диний иштер боюнча биздин министр менен чогуу муну сүйлөштүк. Бул өтө маанилүү департамент. Бул халал өндүрүмдөрдү сертификациялоо боюнча жооп берген министрлик. Жана бул уюм соода жана экспорттор боюнча тиешелүү. Сиз жана биздин айтып кеткен Таблиг хадж деген уюмду айттыңыз. Хадждарды уюштуруу боюнча фонд, авиарейстер боюнча
чоң рахмат. 5-ші эркиндикти бергениңизге чоң рахмат. Speak to our Биз airlines өзүбүздүн to авиа ensure that компаниялар we менен could be сүйлөшүп, able to, биз arrange at least, жок the first, дегенде round, биринчи even once a тегеректеги week or twice a week for start. учууларды уюштурууну to get сүйлөшөлү, momentum going. башында башташ We үчүн always start жумасына бир sometimes жолуудан to баштап көрөлү. persuade the airlines to start. But from our experience, many Биздин countries, тажрыйба once you жактан start, карасак, people start көпчүлүк seeing the өлкөлөр beauty in terms of tourism, increased trade, туризмди and жана exchanges сооданы between leaders, күчөткүлөрү келет. and students. Студенттердин арасында, That's why I made, мамлекеттик органдардын арасында кызматташууну Concluding күчөткүсү remarks келет. this morning during the bilateral meeting Бүгүн эртең менен about our эки тараптуу preparedness жолугушуубузда to welcome биз your students, силердин студенттериңерди кабыл studying алууга даяр in экендигибизди Malaysia, and айттык. at the same time, Малайзияда our окуганга professors and жана ошол эле students кезде биздин and профессорлор researchers жана to come студенттер here to exchange жана изилдөөчүлөр бул жака views келип, and research көз караштарын алмашса, related issues. тажрыйбаларын So, алмашса Mr. President, жакшы болот. Анда, let me урматтуу say this, президент, that, to me it's an important мен visit. үчүн бул өтө маанилүү сапар. We have very key Биз ministers биздин with me, which is again not негизги usual. министрликтер I should менен say жол that келдик. in Бул дагы необычный, бул дагы 30-40 visitors. көп жолу болбогон Prime Minister is нерсе. probably one visit Көбүнчө that премьер-министр we have өзү brought so many эле келет. Биз азыр көпчүлүк ключевой министрликтерди ала келдим. Foreign Minister did, but then Сиз- somehow or other we were persuaded to Сиздин bring. тышкы министрлер And, дагы I think, барган that биз жака. shows, our keenness, Бул to work биздин with you. силер менен I think иштешүүгө we болгон have терең personal кызыкчылыгыбызды and көрсөтөт. also, an interest in this country Жана and the бул өлкөгө friendship болгон and the кызыкчылыкты support жана has been достукту жана given all those өз ара years. колдоону билдирет. And let me again say Ошондуктан rahmat кайрадан айтып to you кетейин, and your сизге жана сиздин коллегаларыңызга чоң рахмат. Рахмат, чоң рахмат көңүл бургансыздарга.